Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кадырман KG Press каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Оштогу Актилек кичи районунда, тактап айтканда, Ноокат тараптан Ош шаарына кире бериштеги Жапалак круговойунда турабыз. Азыркы аталышы бул жер Актилек круговой деп аталат, Актилек айлампасы. Негизи жол эрежеси боюнча бул жердеги жол эрежеси жакында өзгөрдү. Негизги көчө болуп калды. Айлампага ким биринчи кирсе, ошол айлампанын ичиндеги автоунаа негизги болуп саналат. Эми биз айта турган нерсе, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул жактан Ноокат тараптан Баткен облусунан келе турган конокторубуз жана мекендештерибиз ушул тараптан келишет. Ал жактан келгенде түнү келеби, күндүзү келеби, мына бул жердеги айлампа түнү дагы өчүп турат. Мурда бир кайсы бир убактары түнү лампочкасы жанып, мына Ош деген жазуусу дагы көрүнүп турчу, бирок бүгүнкү күндө тилекке каршы андай эмес. Ал эми өзүңүздөр көрүп байкасаңыздар болот, бул айлампа менимче 2-3 жылдан бери кароосуз калды. Аны көзүңүздөр менен видео аркылуу көрсөңүздөр болот. Мына чекесиндеги живой изгородок уже суудан куруп баратат. Көрдүңүздөрбү? Куруп баратат. Мына астына бир аз арык салымыш болуп коюптур. Бирок бул жерге эч кандай бир суу да коюлган эмес. Жайдан бери бир да адам көңүл бурган эмес. Бир да адам. Мынандай дарбыздын кабыктары жатат, мисалы. Мынандай таштандылар жатат. Бир дагы чөбү орулган эмес, бул жерге эч бир тамчы дагы суу айдалып келинген эмес. Жок дегенде ушул жердин бир жеринен шланга менен суу тартып келип, ушул жерге көрктөндүрүп койсо жакшы болмок. Мен ойлойм, Ош шаарынын мурдагы мэриясы буга көңүл бөлбөгөн болсо, анда бүгүнкү күндөгү жаңы мэр баштаган жамаат бул круговойдогу абалды сөзсүз түрдө жөнгө салат жана колго алат деген ойдобуз. Сиздер дагы ой пикириңиздер болсо, сөзсүз түрдө биздин ушул видеонун аягындагы ылдый жагындагы комментарийге сөзсүз түрдө ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Негизи бул жерге эмне кылыш керек? Ушул боюнча дагы сунушуңуздарды сөзсүз түрдө бериңиздер. Ошто кароосуз калган бир эле круговой калды өзү. Буга чейинки башка круговойлор, мисалы Западныйдагы Барсбек круговою жакшы деңгээлде каралып оңдолгон, көркөндүрүлгөн. Андан сырткары аэропорт тарапка кетип жатканда Манастын эстелиги жайгашкан круговой дагы оңдоп түзөтүүдөн өткөрүлүп көрктөндүрүлгөн. Фуркат тараптан чыгыштан Ошко кирген тараптагы круговой дагы көрктөндүрүлүп, ал жерде даже 40 метрге жакын чоң Кыргызстандын желеги орнотулган. Ал эми Юго-Восток тарапка кетип жаткандагы круговой дагы көрктөндүрүлүп, ал жерде шаркыратма уюштурулган. Жай мезгили ар дайым ал жерден суу шаркырап агып турат. Мен ойлойм, Ошто бир эле круговой калды, көрктөндүрүлбөгөн, жөнгө салынбаган жана кароосуз калган круговой ушул эле айлампа. Эгерде ой пикириңиздер болсо, бул жерге эстелик орнотуш керекпи же бактарак орнотуш керекпи, кандай кылып реконструкциялап орнотуу керек? Аны сиздер ой пикириңиздерди комментарийге калтырыңыздар. Балким Ош мэриясы сиздердин комментарийлериңиздерди жана сунуштарыңыздарды окуп аракет кылар деген үмүтүбүз бар. Сиздер менен тез кабар KG Press каналы болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар жана ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тынчтык болсун.